Замирбек Курамаевич, бул реформа, оптимизация алакагында бир суроолор бар эле, тактап алсам болобу? Менин билишимче, мурда межрайонный сотторду оптимизация кылабыз деп, бул сизге чейин болуш керек, реформа кылабыз деп, ошондо Бишкек менен Ошто калтырып, областтардагы межрайонный соттордо экономический иштерин деген райондорго берип, туурабы? Административдүү иштерди калтырып коюшкан да. Ошондо административдүү иштерди бул жарандарыбыздын мамлекеттик кызматтарга болгон претензиялары деп, жалпысынан айтсак, биз обл центрлерди карайбыз, туурабы? А мен мындай эми сунуш эмес, бул, я думаю, такое рациональное звено болот да. А что если ошол обл центрдеги административдик суроолорду караган ошол сотторду, экиден сотто калыптыр, ошолорду деген райондорго жөнөтүп, алардын ошол эки сотту деген бир 10 чакты аппарат тейлейт экен, сотрудник помощниктер тейлейт экен. А ошол бошогон единицаларды болсо райондорго бөлүп туруп, и зданиени, ну, или под соцобъекты, ну, в крайнем случае, ротированный судьяларга калтырып койсо, кандай дейсиз? Сиздин жеке көз карашыңыз кандай? Менин жеке көз карашымда бул эми келечекте каралчу маселе экен. Муну дагы ушу талкууга алып карап көрсөк болот. Келечекте, будущем. Бирок аябай мындай удобный для оптимизации, хороший вариант болмок да. Карап көрөлү, кызыктуу экен бул. Булар өзүңөр чечесиздер, жөн эле сунуш да. Рахмат.